Аксы, биринчиден Аксы окуясынын мындай себептери. Аксы окуясынын себептери ошо кездерде Кытай менен Кыргызстандын арасында чек ара тактоо маселеси чыккан. Анан 96-жылы, 99-жылы Кытай тарабынан, Кыргыз тарабынан эки келишимге кол коюлган. Ошо келишим менен талаш деген жерлердин 125 000 гектары Кытайга берилген. Ага кошулуп мына айтылуу Үзөңгү куш кеткен. Үзөңгү кушка кыргыз эли өзгөчө кайгырган. Анткени Үзөңгү кушта мына 16-жылы үркүндө качкан биздин ата-бабалардын сөөктөрү жаткан. Үзөңгү кушта Совет мезгилинен бери чек арачылардын заставалары турган, бекеттери турган. Ошондуктан Үзөңгү куш мына Кыргыздын жери болуп туруп эле кетип калганына башкача бир мамиле болуп, башкача бир капачылык болуп, элибиз кайгырган. Ушунун баарын парламенттен Азимбек Бекназаров депутат болчу ачык сүйлөгөн. Ошо кездеги Акаевдин үй бүлөлүк режимин сындаган. Анан албетте бийлик азыркыларга окшоп эле Азимбектин оозун кантип жабабыз деп бир шылтоо менен кылмыш ишин козгоп, аны каматкан. Анан кийин эл көтөрүлгөн, айылдаштары көтөрүлгөн, аксылыктар көтөрүлгөн. Мына 17 жыл мурун 2002-жылы 17 мартта таладан аскерлер, куралчандар бийликтин буйругун аткарып, куралы жок карапайым элди аткан. Орусча айтканда расстрел болгон. Ошол жерден 5 киши көзүн жумган, андан тышкары ондогон жаракат алгандар бар. Атамбаевке барбагыла Куран окутуп калалы деп атпайбы? Калп эле азыр аксылыкка күйүмүш болуп. Мына 2002-жылы ушул жерде турган бир топ чүйдүн айылдары Атабейдин жанына чогулуп 2002-жылы билесиңер, аксылыктар жөө жүрүш баштаган. Биз тосуп алабыз деп биз чыкканбыз. Мына Арашам менен Таштөбөнүн ортосуна жер таап, ошо Атабейдин бер жагындагы жолго чогулуп, биздин бир элбиз, аксылыктарды колдойбуз, колуңду тарт Акаев деп митинг өткөргөнбүз, аксылыктарды колдоп. Ошондо эсимде бар, Адахам Мадумаров да келип сүйлөп берген жакшы. Анан кийин муну айтып атканым ачык айтайын. 2002-жылы Сооронбай Жээнбеков вице-спикер, акеси Жусуп Жээнбеков губернатор. Алар тымпый биле отурган, бир ойлоп калбай, бир сөз сүйлөбөй. Эми болсо муна кайгырып айтып атканым, форумга Атамбаев Куран окутат экен, барбагыла. Мына Сооронбай Асылбектер Куран окутат, ошол жака баргыла деп. Мына эрикпей үйлөрүнө чыгарып, үйлөрүнө чейин барып, бүгүн мына жаракат алган аксылыктар келмек. Өтүп өткөндөрдүн балдары келмек. Аларды үркүтүп, көндүрүп келген жок. Муну аксылыктар үчүн айтып атам, андан бери 17 жыл өтүп кетти. Мүмкүн жаштары билбейби, билип жүрсүн. Мына биз турганбыз 2002-жылы. Жээнбековдор жылы жумшак отурганда биз көтөрүлгөнбүз. Бир элбиз, колдойбуз аксыны. Ошол эле кеминдиктер да келип берген ошо митингде 2002-жылы. Акаевке каршы. Андан тышкары бул Бакиев келгенден кийин аксылыктардын каармандыгы унутулуп баштаган. Анан 2012-жылы билесиңер, мен атайын президент катары указ чыгаргам.
Аксы окуясынын 10 жылдыгын Кыргызстан, бүт Кыргызстандын деңгээлинде өткөрөлүктү. Андан тышкары бир нерсе айтайын, билбейсиңер, аксылыктар да билбейт. Мына ак үйдүн жанында турган эстеликте биринчи долбоор боюнча жалаң гана 7 апрель деп жазылмак. Анан мен долбоорду көрүп туруп айттым, Аксы окуясы болбогондо 7 апрель болмок эмести. Аксыны мына элдин эркиндиги үчүн 2002 жылы Аксы, 2013 жылы апрель окуяларында курман болгондордун жаркын элесине деп Аксыны биринчи кылып мен жастыргам. Мына азыр мени бөлөк бөтөн деп бөлүп аткан Жээнбековторго, жанындагы майда шайтандарына айтам да.